Менин айылым Ноокат району Ынтымак айылы. Биз баштадык. Ооба, биз баштадык. Алдыда кызыктуу учурларга, өзгөчө каармандарга жол калды деп ойлойбуз. Сен алыстабаңыздар. Дагы ушундай кылыктарды. Кет. Өтүрүк бар. Тартып сонун көрсөтүүнү биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө тартуулайбыз. Сөзсүз да. Беш Буркан Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районундагы айыл. Ынтымак айыл округунун составына кирет. Калкынын саны 2000ден ашуун. Айыл деңиз деңгээлинен 1250 метр бийиктикте жайгашкан. Абдужалил ага, айтсаңыз эми, бул темир устачылык менен качандан бери алектенесиз? Темир устачылык менен алектенгениме бир 10 жыл ашып кетти. Өзүм кесибим боюнча техник механикмин. Кийин анан биздин специалисттер жоюлуп кеткендиге байланыштуу. Эми бул да почти ошону камтып кетет да. Темир иш дагы. Ошондон анан темир устачылыкка өтүп, алып, үйрөнүп, ошондон бери ушуну иштеп атабыз. Жакшы, рахмат. Балдар бала чаканы окуттук. Эме болду. Кудайга шүгүр, бар жок эле жакшы болуп иштеп атабыз. Бул эми дарбаза экен эми. Кайсыл бөлүктөрү калды? Жумуш канча убакыт кетти? Бу жерде көп деле иш калган жок. Азыр мына жерге гүлүн койсом, мындайынан гүл коем, мына жерде коем, шарнелерин койсом, анан стойкаларын коем. Бул энди мына артына лист капталбайт. Себеби мачитке жасалып атат. Бизде жаңы мечит курулган, ошо жерге жасап алып барып орнотобуз да. Анда мен дагы бир жасап көрбөймүн, кандай дейсиз? Али? Колумдан келеби? Келет эмнеге? Мына масканы кийесиңби? Көбүрөөк карма, көбүрөөк. Басып тур. Эрбей калат көп кармабасаң. Почти что чыгып эле калды сеники дагы. Өзүң сварка кылып эле жүргөн балактайсың. Өмүрүмдө биринчи жолу сварка кылып көрдүм бирок ага. Нормаль. Кайсы жерин дагы? Мына жерди бириктир. Ширетейин. Ушул жерде? Ошо жерде. Болбосойду. Наргына мына жерди бириктирип кой. Мен баштап берейин, сен анан өтөсүң. Бунун бир мындай сырларын айтып кетсеңиз, кандай кармаш керек мындай? Мен бу жерде азыр сварщик эле болуп атпайбы. Бу жерде единственный эмес эле. Эмесине көңүл буруш керек? Основной металдын жука калыңдыгына. Эгер металл калың болгон болсо, көбүрөөк эме кылыш керек. Басып, убакытта кармаш керек. Анан металл жука болгон болсо, наркысы күйүп кетпегидей кылып баары кылыш керек да. Күйгүзүп алдым окшойт. Иштеге болбойт. Анан эмесин самый главный негизги бу жерде сварканын секрети эле. Мына электроттогу угол мына жерде 45 болуш керек. Ошондо сен каалагандай сварка чыгат. Теп-тегиз болуп, мынандай, мынага окшогон тегиз сварка чыгат. Ушлагын түшүрүш керек. Жакшы ага, сырларын да үйрөнүп алдык. Эми бул дарбазанын кайсы жумуштары калды? Азыр энди мына кийинки ишибиз мына така гүлдөрдү коебуз. Мыналардыбы? Жакшы экен анда. Келиңиз, болушунча бүтүргөнгө аракет кылайлы. Мондай коюлат экен да, Жакшы. Дагы бир кызыктуу каармандын үйүнө туш болдук. Беш Буркан аттуу чакан айылда ар бир адам өзүнүн өнөрү, таланты менен таанымал. Ал эми Айсулуу эжекебиз мына ушундай чеберчилиги менен жалпы кыз келиндерди мындай коз көйнөктөр менен ошондой эле
өзгөчө бир баш кийимдер менен камсыздап көп жылдан бери тигүүчүлүк менен алектенет экен. Эжеке, айтсаңыз, мына ошол тигүүчүлүктү качан баштадыңыз? Сизге ким үйрөттү? Негизи ким түрткү болду же эмне түрткү болду? Мен негизинен эле мектепте окуп жүргөн убагымда баягы сабактарга тетрадтарым жетишпей калып, тетраддын парактары 12 парак болчу. Менин тетрад алганга акчам жетпей, ошол немени тетраддардын парактарын кабаттап машина менен тигип сабакка барчумун. Ошондо мектептин директору айткан, мына окуучуну сөзсүз швейный окуткула деп. Ошондой эле шыгыңызды байкаган экен да? Ооба, ошонун сөзүнүн аркасынан энди атам менен апам лицейге окууга киргизишкен. 9 классты бүтүп 9 базасында барып окуйм деп 3 жылдык неге тапшырайын десем, 3 жылдык жоюлуп кетип, 1 жылдыкта окуп бүтүргөнмүн швейныйды. Караванда 8 лицейде. Жакшы экен. Ооба. Анан эжеке, мына ушул тигүүчүлүк сиздин кызыккан кесибиңиз, ошондой эле хоббиңиз да болсо керек. Дагы кандай эмнелерге кызыкчу элеңиз? Мен кичинемден эле негизи машина айдаганга кызыкчумун. Тигүүчүлүккө кошумча дебейсизби? Ооба, тигүүчүлүккө кошумча баш кийимдерди да тигемин. Анын арасында ошол жолдошум машина айдаса жанына отуруп алып талаша берчүмүн ролду. Ал башында макул болбой жүрдү, кийин кайненем, кайнатамдын жардамы менен ошол автошколага дагы тапшырып. Азыр машина айдайсыз? Ооба. Анда эшиктеги машинаны сиз айдайт экенсиз, э? Ооба, мага керек маалда өзүм айдайм, жолдошума керек болсо ал өзү айдайт. Ошентип хоббим ошол негизи. Машина айдаганды жактырам. Азыр эми Кудайым насип этип, ушу балдарымды дагы мектепке таштаймын. Больница, баягы жыйналыш мектептерге барганга кыйналбаймын. Ал эми кыздарыңызга дагы өзүңүздүн өнөрүңүздөн үйрөттүңүзбү? Ооба, мына өзү негизи 3 кызым бар. Мына ортончу кызым аябай шыктуу. Оозунан чыкканды өзү да аткарат. Бирөөдү өлчөп размеринде түшүрө алат уже материалга. Куклаларына толтура көйнөктөр тиккен. Азыркы кезде ушул мага жардам берет. Бир нерселерди жасай алдыбы? Эмнелерди тигип берди? Балким өзүңүздүн купуңузга толгон бир буюмдарды, балким көйнөктөрдү тигип бергендир кыз. Ооба, мына көйнөктү кече өзү меркасын түшүрүп, өзү кыркып, өзү тикти. Сонунго? Ооба, мына. Ал эми бул жактагыларды да көрөчү, тиккен, атайын кышкыга дагы чапандар тиккен окшойсуз. Ооба. Бул качан берди заказды буйртманы? Буну негизи бир неделя мурда алганмын. Буну деген аябай тигүү татаал. Бул деген көйнөктөрдөй бир кабат эмес, бул уже бети болот, асты болот, ооба, ортосу болот. Ошентип бирден шырып чыгасың. Канча убакыт кетти ошондо ушул? Буга деген 4 күн, 5 күндө бүтөсүң да, бир чапанды, бир адам. Айсулуу эже, ошондо бул чапандарды канчадан баалайсыз? Бул негизи заказ. Буларды костюмдарды деген 500дөн 600дөн тигебиз. Айыл элинин капчыгын алайык, э? Ооба. Бул жактагыларчы? Бул жактагылар деген 400дөн. Сонун, аябай сонун экен. Азыркы учурда мына ушул чапандарга көбүнчө суроо талап күч болуп аткан болсо керек, э? Ооба, азыр деген сезон да. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, айылда жалгыз мындайча айтканда профессионал чеберлердин бири Айсулуу эжеке жалаң айыл элин мына ушундай чапандар, ошондой эле өздөрүнө керектүү кыз келиндер үчүн мына мындай көйнөктөр менен камсыз кылып өзүнүн тиричилигин өткөрүп келет. Эми көйнөктү уланталы. Көйнөктү эми улантып тигип бүтүрүп коелу, э? Мына бuyog'i dag'in почти что бүтүп эле калды. Мына жерге калиткасы ачылганга шарнир койсок, бир чоң машина бирдеке кирбегенде мындан кирип чыгыла берет. Мынабыз. Азыр бул дарбазанын бир бөлүгү окшойт менимче. Экинчи бөлүгүнү эми жасайм.
ар жагына улайсызбы? Ол су бияга уланат. Ошондо мына ичидеги калиткасы 1 метр 40 сантиметр жерге мачитка жарайт да. Бул азыр мына дарбаза. Мачитка жасалып атат. Жакында бизге жаңы мачит курулду. Ошо мачитка типа как эме катары эле, жардам катары эле болуп атат. Бул дарбазаңыз эми канча сомго бааланат да? Бул дарбаза энди 10 000 сомго жасайм да, 10 000 сомдон жогору жасайм. Өзүңүздүн кызмат акыңыз эле? Ооба. Кызмат эмгек жаңы материал эмелерден сырткары. Материалына канча каражат кетиш мүмкүн? 15 000 кетет материалына. Материалны бирок ошо жактан беришти. Мен только жасаган кызматыма гана соопчулукка жасап эметип атам. Кай жака соопчулукка жасадыңыз? Эми соопчулук болуп атат. Айылда кече жакында бир жума боло элек айылга бир мазарга навес жасап келдим. Ага, бул жакта араба, кийим илгичтер турат. Көрбөйлүбү? Көрөлү? Өзүңүз жасагансызбы? Ооба, баарын өзүм жасагам. Бул араба экен. Мунуңузга түшүнбөдүм. Бул эмне? Бул тегирмен чөп кырка турган жады. Мунунда чөп дагы кыркат, керек маалда жем тартат. Кадимкидей эле эмени саласын. Жем тартат. Жемди майдалап берет да макаларды. Азыр чөппү же жемби бир иштетип көрсөк болобу? Болот. Иштетип көрөлү анда. Мынагыдан чыгат. Мынагыдан чыгып атат. Эжебиздин хоббиси ишке ашканына аябай кубанычта. Чындыгында биз дагы ишенбестен көп болуп олтурабыз. Айсыл эже, мына ушул унааны айдоону үйрөнүү сизге кыйынчылык туудурган жокпу? Кантип үйрөнүп алдыңыз? Мага машина айдаган кыйынчылык туудурган жок. Негизи биринчи эле мен мотоцикл айдачумун. Андан кийин трактор айдап жүрдүм. Акырында анан мурда менде машина жок болгондуктан машина айдаганга анча эле кызыгуу жок болду менде. Эмне зарылчылык болду ушул машина айдоо? Балким бир нерседен кыйналганыңыздан мына ушул нерсени үйрөнүү туура келген болсо керек, Ооба, балдарымды мектепке, кичинекейлеримди садикке таштаганга, пешком барганга кыйналып, ошондон улам үйрөндүм. Демек, күйөөңүздөн аябай талашсаңыз керек, унааны. Айыл аябай тып-тынч экен. Бул жерде өзү эл журт жашайбы? Же баарысы эле үйүн таштап чет өлкөгө иштеген кетип калганбы? Жок, негизи бизде андай чет өлкөгө кеткендер аз, Кудайга шүгүр. Бардыгы эле кол өнөрчүлүк менен шыктанышып, өздөрүнүн жандарын багып келишеттир. Азыр биз негизги көчөгө жетейин деп калдыкпы? Ооба. Анда мен ошол негизги көчөдөн түшүп калайын. Айылды көздөй сапарым улантайын. Сизге чоң рахмат, Ар бир айыл өзгөчөлүктөргө бай. Бешбургандыктардын башка аймактардан айырмачылыгы дүкөндөрдө спирттик ичимдиктердин сатылуусуна бөгөт коюлгандыгында. Ыйман, ынсап, ынтымак ырыологон айылда жергиликтүү эл бош олтурбайт. Дыйканчылык, багбанчылык, мал чарбачылык менен алектенип тиричилик өткөрүшөт. Ооба, айтып берсеңиз, бул Бешбуркан айылы эмне себептен Бешбуркан деп аталып калган да? Бешбуркан деп аталышы биз жаш убактыбызда Пышыркан делинет эди. Пышыркан деп идиш аяк көзөлөрдү пышыруучу устакана жайларга байланыштуу Пышыркан деп. Кийин бизге Ташмияшев деген жазуучу келип, бизде чырак дагы жок эди, электр автобуста каттабайт эди, мындай эшек ат менен Кызылкаяга барчу элек. Ошого байланыштуу ал киши Бешбуркан деп ат коюп, айрылган апкыт, сынган така деген фельетон жазып, андан кийин
Avtobus çırak kelip Beşburkan'ды өзгөрттү да. Ошонон кийин Бешбуркан аталып, анан Бешбурканды неме себептен деген суроолор болгон да. Беш бир туугандын атына коюлган деп ушул убакка чейин беш бир туугандын аты болуп Бешбуркан деген ат менен келе атат. Абдан жакшы экен аба. Эми айтсаңыз, бул айылда кайсыл уруулар отурукташкан да? Көпчүлүгү Сары, Манак, Алдаш, Чөжө, Жөкөй, Келманак деген уруулар бар. Ушулар жылдар өтүп 100 жылдын нарак бери убагында баардыгыбыз бир атадан таркаганбыз. Оргу уруусуна киребиз. Ашы ынтымак айыл өкмөтү баардыгыбыз оргубуз. Бизде аябай ынтымактуу калк. Баардыгы ашы той кысактагы баардыгы чакырып, эч ким калбай тойго барып, биrini бири урматтап, илгедеке көчөдө балдарыбыздан биrini бири сыйлайт. Өтө ынтымактуу айылбыз биз. Мындай ашар дейбизби, дагы башка жолдордо эч ким калбай барып, ашарларга катышып, мечиттерди салып, жолдорду оңдоп, ушу сыяктуу нерселерге өтө ынтымактуу бири-бирини колдогон эл, калкпыз. Жазда келсеңиздер, өтө кооз, айлананы караңыздар, баардыгы ак кар баскан. Тообуз өтө жакын. Мал жанга ылайыктуу мындай калкпыз да, мал жандуу дегендей. Абдан жакшы экен аба. Анда мен айылды көздөй жөнөйүн эми. Айыл өнүксө өлкө өнүгөт. Аймактарды өнүктүрүү үчүн жалпы айыл тургундары аракет үстүндө. Таза суу маселеси жолго коюлуп, бир топ алгылыктуу иштер жасалууда. Ошону менен катар элди түйшөлткөн көйгөйлөр дагы жок эмес. Эми 2018 жылга өнүктүрүү аймактарды өнүктүрүү жылыга биздин айылда жакшы эле иштер болду деп ойлойм. Себеби эң негизгиси ушу мамлекет тарабынан мектебибиз ачылды, жаңы мектебибиз курулуп бүтүп ишке берилди. Анан өзүнүн айылдын ушу жаңы шайланган депутаттарыбыз бир топ иштерди кылды. Жол сел алып кеткен жолдорго дамбаларды курушту. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен трансформаторлор курулду. Анан көйгөйлүү маселебиз эми жаңы мектебибиз айылдын чекарага болуп калганына байланыштуу көпүрүк керек да бизге основной. Көпүрүк, анан таза суу, ошо көйгөйлүү маселелерибиз ошол. Ошолорго дагы бир эптеп демөөрчү таап алсак, буюрса айылыбыз жакшы эле өнүгүп кетет дейм. Олуята деген зыярат кылчу жай бар. Башта мен угуп жүргөм, бирок келген эмесмин. Бул жерде эмне бар, эмне жок. Ушул Бешбуркан айылында жайгашкан экен. Ооба, айтсаңыз, бул Олуята деген ким болгон өзү негизи? Бул Олуятабыз эскиден ошул бизден мурун дагы ата бабалардан бери бизге ушу ыйык ижарат кылуучу жай. Көп эл келет жазында. Ушу жерде көп адамдар эс алып, анан бул бала көрбөгөндөр бала сурап келет Алладан тилешип. Кыскасы иши жүрүшпөгөндөр дагы келип ушул жерде өздөрүнүн али жетишинче дуаларын окуп, Алладан сурап, 1-2 жыл, 1 жылдан кийин жыйынтыгы жакшы эле чыгып атат, кайта өздөрү келет ушул жердерге. Мана биз мындай болдук, баласыз эдик, бала көрдүк, мындай болдук деп келип, көкүлдөрүн кырктырат, балдарын ушул жерде. Ушундай келүүчү, эс алуучу жайга көп эле адам келет жазы. Бизде кышында азыраак болот, жазында көп. Эми бул жерде мына курулуштар качан курулган, мечит, Бул жерде эмнелер бар? Бизде мана кабырыбыз бар, ушу Олуятабыздын Ярмухаммед Яркан деп кабыры бар жаткан жерде, азыр өсөп көрсөңүздөр боло берет. Бул жерде мана биздин мечит, бул мечитти кечээ келгенден кийин 2004-жылы салдык. Мурунку эски мечитти баягы эски эле дубалдардан эле, ушуну кайтадан тикелеп коелу деп, ушу эл үчүн ушуну тикелеп койдук. Бул жакта мана ушул эски 56-жылдары салынган мана ушу үйлөр бар.
Калган анан ушу келип эс алуучу, отуруп кетүүчү жай серилерибиз бар. Келгенге, жазгыга келгенге ушул бар да. Мен угушумча булак бар дейт. Булак бар. Мана ушул жерде бир 2-3 булагыбыз бар. Мана шу Ынтымак, Бешуркан эли ичкен, караган болгон таза суу иче турган ушу питовой суу ушул. Мана азыр көрөбүз, булактар каян барасыздар. Мана үстү жагда булагыбыз бар. Мана шу булактын көзү ушул. Ушул жерде шу булак кетип аткан суу. Жакшы экен. Айтсаңыз, бул булак кандай тарыктарды камтыйт ичинечи? Бул булак тарыктарды камтыйт. Бизге караганда эскилер көп айтат, муну как уламыш деп ушулай айтылып жүрөт. Бул жерде мурун бир шу булактан суу, сүт чыккан экен да. Сүт. Кадимкидей сүт чыккан экен мурун. Ошондон кийин келип бул суу, сүт да тартылып, суу да тартылып кеткен. Кийин онан кийин көп жаңгы илимдүү адамдар келип ушул жерде мал союп, ижарат кылып, күндө намазын окуп, сыйынып, Алладан сурап, тилеп жүргөндөн кийин кандайдыр Алланын эмеси менен шу суу кайтадан айланган. Сууга айланып, жаңы булактан чыгып калган да суу. Энди уламыш катары. Анан Токтоп калып кийин суу чыккан. Энди биздин угушубуз боюнча уламыш катары. Ошондон бери мана биз азыр көрөбүз. Ушу булактан чыккан суунун кандай касиеттери бар? Бул биздин бөлөк сууларга салыштырмалуу бул суу адамга сиңимдүү. Кайсы маалда ичсеңиз адамга жакшы отурат. Кээ бир сууларды ичсеңиз мана бир ичиңизди оорутат, жакпайт, башка болот. Бул сууда андай касиет жок. Ичкен сайын ичкиңиз келе берет, адамга сиңимдүү, отурумдуулугу жакшы. Ушунчалык таза суу. Карбек ага, булактар өзү таштардын арасынан чыгат да? Анан бунун айланасын бетондоп койсуздар. Эмнеге? Бул дагы ошол мана биздеги сайыз убакта, биз сайыздан мурун. Ушунда шу сууду жаңы Кызылкаяга тарткан муну. Кызылкая шаарыга вода канал тартып кеткен да. Бул жаңгы мына бизде туннель деген жерибиз бар, туннель деп айтып коебуз. Үңкүр. Ошо үңкүнгө урунганда бул башка нерсе кирбесин деп туруп жаңы колодец куйган үстүгөчү. Бунун тереңдиги бир 6-7 метр чукурлукта. Аябай чукур турбайбы? Ошонон суу жаңы булактын көзүгө ошону отургузган, ошонон чыгат дагы туннель толгон, эмеден колодец толгондон кийин бияка берип атат. Ошо суу. Анан азыр үңкүр деп кеттиңиз, туннель деп атасыз. Ал жерди көрсөк болобу? Болот. Азыр барып ошо жерди көрөбүз, ошо жерде шу жердин тагында кадыресе ушундай болуп суу агып турат. Ол дагы бетон менен куюлган. Тагыда бетон, үстү дагы бетон. Онда азыр где-то бир 200 метр ашыгыраак жерде безопасный адам басып кирип чыкса болот. Дагы бир такта айтып берсеңиз, ушул Олуята мазар дейбизби же зыярат кылуучу жай, ыйык жерге ушу канча жыл болушу мүмкүн да? Бул жерге мен энди бул жагын айта албасам дагы мана шу даракка карап туруп 250-300 жыл деп өзүмчө айтам да. Себеп эч кайсы дарак мынчалык көп жыл аз эле жылда өспөйт да. Бул нечеден кылым, жыл өтүп, ошондо көбөйөт. Мен шуга бир 250-300 жыл берем. 4 кулач чыгат адам мындай кулачлаганында. 4 адамдыкы жетет айлантасыга. Ошо маны бергенибизде бир 250-300 жыл дейм да мен. Демек 300 жылдын тегерегиндеги. Ушундай тегерегиндеги дарак биздин эс тартып ушул эмеде маш кабылдар ошол эмеде болгон нерселер да. Анда сиз жана айткан туннелге барбайлыбы? Барайлы. Мана шуну көрүп турасыз, мана азыр жердин бетинде жүрөбүз. Бетте туннель деген жок. Азыр ошо этекке барабыз, эшигиден киребиз, ошо жердин тагында туннель бар. Ошол жерлерде туннель бар. Ушундай бар. Шу жака өтүп кетет мындайгачы. Ошо жердин тагы менен. Бүгүнкү күндө тигүүчүлүк тармагы абдан жакшы өнүккөн. Айыл жергесинде дагы айымдар көпчүлүгү дал ушул өнөр менен алектенишет. Алардын бири дагы бир каарманга туш болдук. Мамилет эжебиз мына ушул үй бүлөсү менен чакан бир бизнести баштаган. Эжеке, амансызбы? Негизи мына ушул үй бүлөлүк бизнести баштапсыздар. Эмне түрткү болду? Качан баштап калдыңыздар?
жылдан бери иш кылып жатабыз. Ошодон бери базарда иш кыламын, кыздардын себин тигемин, бешик жасаймын. Ondan тышкары дагы көйнөк, камзер, шогушогон иштерди кылып, тиричилик жүргүзөбүз. Айтып калдыңыз, негизи ошол бардык тармакты бирдей алып кетип атыпсыз. Кыздарга сеп даярдап, бешиктерге атайын бүт жабдыктарын жасап дегендей. А сизге жардамдаша турган үй бүлөңүздө дагы кыздарыңыз, келиндериңиз, ошондой эле уулдарыңыз. Уулдарым, кыздарым, келиним бардыгыбыз бир эмел менен иш кылабыз. Бир тармак менен. Ал эми мына ушул бир бешиктин толугу менен бүтүшү канча убакытты талап кылат? Ошол тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Бир бешикти бир күндө даярдап болобуз. Балдарым жардам бергенде энди бунун мээнети майда иш. Ар ким өзүнүн үргөнгөн иши өзү үчүн оңой. Биз буну кылып иштеп жүрүп көнүп калганбыз. Бир гана сыртындагы жапкысын эле даярдасак, онун оягы биз үчүн оңой эле иш да. Бирок энди кылбаган адамга кыйыныраак. Баасы кандай болот? Бул кандай пайда алып келет? Мисалы бир бешикти баалагандан кийин анын өзүңүзгө кала турган пайдасы кандай болот? Өзүбүзгө энди бир бешиктен 400-500 нан жейбиз. Жакшы. Мамилде эже, анан мына ушул бешиктин жабдыктарын алууда эмнелерге маани берер керек? Бунун баркытыга көбүрөөк маани беребиз. Жаш бала чоң болгондуктан буга таза материал, ошо балага зыян келтирбей турган таптаза болуш керек деп таза продукт ташып келебиз. Бул бешикте 3 төшөгү болот. Бул жерге күлтүгү салынат. Күлтүк койгон жери ала даяр болуп эле. Азыр энди бир 2-3 күндө бүтүрүп даярдап беребиз. Ошо мына жерден оюлат. Бул азыр жаңы пахта салынып даяр болгондукка байланыштуу бешиктин жаркыныга тийип турат. Умуркайды жаткырганда бир төшөгүн алып, андан кийин бөлөнөт. Ошон үчүн шишип турат деңиз? Азыр бул шишип турат. Андан соң эмне кылабыз ошону? Бунун үстүдөгү жабылары калды. Уул балдар үчүн пелети светтер. Баркытı, bunun sırtındагы tülü dayar болуп элек. Bundan тышкары коздуктары, мына бул кол байлай турган жиптери. Бул борткалары. Мына бул үстүнө жаба турган төшөгү, э? Үстүгө жабып төшөгү. Мына орой турган чоң төшөгү. Муну да үстүгө төшөп койбойбузбу? Мына ушинтип бир толугу менен бешиктин кезимелери даяр болот, э? Даяр болот ушинтип. Балдарым, кыздарым бардыгы кылат, келечекте бардыгы бири-бирин улантат. Себеп бул наристердин иши эң жакшы. Өзүмө жагат. Ыраазычылык билдирем, мынакей чындыгында эле элге атайын керектүү үчүн мына ушундай өзүңүздүн пайдаңызды тийгизип, келечек муундарга дагы үйрөтүпсүз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат. Ушул жер экен да. Ушул биздин жаңы жокоруда айтылган туннель деген эмебиз ушул. Мунун тагында суубуз бар. Эти бир 15 литр. Мунун тарыхы кандай болду эми бул? Мунун тарыхы шу 45-46 жылдары башталган дейт. 56 жылдары бүткөн экен, ремонт кылып элге шу суу менен пайдаланууга 56 жылдары берилген экен. Ошол жылдары болгон нерсе, уруш маалдан кийин. Ошол маалда курулган экен да бул. Согуш маалдан кийин курулган нерсе. Кышыны карасаңыз, азыркы кыштан көрө булар өсөдү артык. Ошол маалда курулуптур. İçine girip görsek болот да, э? Болот. İçine кириңиздер, көрүңүздөр. Мунун тышыны көрүп, ичиден коркуп жүрбөңүздөр, коркунучтуу экен деп. Эч коркпой турган эле жер. Союз убагында таза болуп кармалчу экен, азыр мынтип каралбай калыптыр. Чындыгында ичине киргеним коркуп турам.
коркунучсу көрүнөт экен. Ошентсе да кирип көрөлү. Жүрөбөр. Бұл су жердің үстіндегі су, бұл астта, о су бұл суға қосылбайды. Бұл шу жердің асты менен келеді. Бұл да шу елге беріледі бұл судағы. Алда үстіне. Бұл шу жердің асты бұлақ Шошобойдан бұл жаққа шығады. Үстіне шықпайды. Үстіндегі бұға кірмейді. Бардыға дәл өз жолы менен. Шо темірлер бар, этият қыласыздар. Бұл көріп берме қыласаңыздар. Шундай темірлер бұл чомалда қойылған, этият қыласыздар. Бұл сунун лабораториядан өткөн мө бұл су? Бұл бізде мұрын ұшыл апарып өтішкен, лабораториядан өтіп келіп, адамға ең жаңылымды, сіңімді беле су. Еч қандай адамға емесі жоқ. Зияны жоқ. Қанша метр шығады? Километр? Жоқ, километр шықпайды. Бұл ашыл кірген ешігізден бұл жағаға чейін, төріге чейін 395 метрде біз өзіміз қадамдап өлшегенбіз. Енді ол чыны қанша екен, бізге чейін біз өзіміз қадамдап шында ашты. Өлшегенімізде 395 метр шыққан. Жүріңіз, аяғына чейін барып көрелі. Майлы. Ауыз айтты, бұл арық сайыз оғанда құрылып, туннелдің ұзындығы 400 метрге жақын. Шындығында ондай бетондар менен аябай бекем құрылып қой. Таң қалыштым, мен бірінші жолы көрдім. Ондай зымдардан етап бош керек екен, ең негізгісі. Мынаке, жер астында жолды басып жүргенде эле сезип атам өзүмүзчү. Аркы төркү жагына өткөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Могу жерден такай саркынды сулар агып турат экен. Ал эми моундай турбалар коюлуп, бүтүп сулар агып, арыкка түшүп, айылга суу жеткирип турат экен. Менимче ушул жерден кайта токшойбуз аба. Авайлаш керек екен. Суық болып кетті, кеш та кірді. Өзгөчө тарихи жерлерге бай. Бұл айылмен сіздермен қоша көп болдық. Албетте, Ноокат районуна караштуу Ынтымак айыл аймагынын Беш Буркан айылында болдук. Сиздерге аябай жакты деп ойлойм. Анткени Казыбек бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө кызыктар менен башталды. Ооба, сиздердин айылыңыздарда ушундай өзгөчө инсандар, өзгөчө ыйык жерлер болсо биздин экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар сөзсүз түрдө. Анан дагы мына ушул өзүңүздүн айылыңыздагы өзгөчөлүктөрдү Кыргызстанга же болбосо дүйнө жүзүнө тааныткыңыздар келсе, ЛТРге келип байланышыңыздар. Бизге сөзсүз түрдө келип айтсаңыздар, биз менин айылым көрсөтүүсүнөн чагылдырып бергенге аракет жасайбыз. Коштошпойбуз, кийинки эфирден көрүшкөнчө деп калабыз. Амандыкта көрүшкөнчө.